Саламатсыздарбы, эфирде жаңылыктар чыгарылышы, студияда мен Каныбек Санкариев. Жогорку кеңештин төрагасы Дастан Жумабековдун кеңешчиси кызматтан алынды. Буга өткөн аптада парламенттин спикеринин атынан өкмөт башчысына жөнөтүлгөн каттын көчүрмөсү социалдык тармактарда тарап кеткени себеп болду. Ал расмий документте грамматикалык жана орфографиялык 8 ката табылган. Алгач бул кат жасалма болушу ыктымал экени айтылып, бирок көп өтпөй ал расмий документ экени такталып, жогорку кеңештин аппараты тарабынан текшерүү башталганы кабарланган. Анын жыйынтыгы менен кечээ күнү төраганын иш кагаздары үчүн жооптуу кызматкер анын кеңешчиси Алмазбек Сабырбеков элеген кызматынан бошотулду. Жол эрежесин бузган 1000ге жакын айдоочуга алгачкы маалымдама каттар жибериле баштайт. Бул тууралуу жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынан билдиришти. Мекеменин мониторинг борборунун инспекторлору Коопсуз шаар долбоорунун алкагында 955 айдоочуга эреже бузган үчүн айып салды. Ага ылайык эреже бузууларды каттаган камералардагы маалыматтар мамлекеттик каттоо кызматынын инфоком ишканасынын маалыматтык борборуна келет. Ал жерден автоунаа жарандын жеке жана жашаган жери боюнча маалыматтар менен салыштырылат. Тиешелүү протоколго кол коюлат. Андан кийин каттар басылып чыгарылып, конверттерге салынып, автоунаа ээлеринин даректерине жеткирилет. Бишкектин четиндеги 5 күнгө айылында айдоочу менен анын аялына кол салып, ири суммадагы акчасын тоноп кеткендер азырынча кармала элек. Чүй областык ички иштер башкы башкармалыгынан билдиришкендей, учурда кылмышкерлерди тажрыйбалуу ыкчам кызматкерлердин атайын түзүлгөн тобу издеп жатат. Эске салсак, кечээ 5 күнгө айылына жакын жерде Toyota Harrier унаасынын айдоочусу менен анын аялына кол салуу болуп, кылмышкерлер алардын $310 000 тоноп кетишкен. Тартип сакчылары билдиргендей, жабыркагандардын унаасын Subaru Forester машинасы келип урган. Анын ичинен 2 киши чыгып, Toyotанын жүргүнчүлөрүн катуу ур токмок алып, акча талап кылып, куралдан ок чыгарышкан. Учурда айдоочунун абалы канааттандырарлык. Ал эми машина травматикалык тапанчасын огу тийген анын аялы оор абалда. Бул факты боюнча каракчылык беренеси менен кылмыш иши козголду. Бишкектин Көкжар жаңы конушунда жол тандабас машина жол жээгинде токтоп турган 3 унааны катарынан сүзүп кетти. Бул окуяны видеого күбөлөр тартып алышкан. Жол кырсыгына күнөөлүү айдоочу мас же соо болгону азырынча белгисиз. Тиешелүү текшерүүлөр жүргүзүлүп жатат. Чүй областынын Москва районунун сот аткаруучусу пара алып жаткан учурда колго түшүрүлдү. Экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөшүү мамлекеттик кызматы билдиргендей, мекемеге бир адам кайрылып, ал райондун сот аткаруучулар кызматынын бөлүмүндө иштегендерге карата чара көрүүнү өтүнгөн. Анын айтымында сот аткаруучу кесиптеши менен сүйлөшүп алып, милицияга кайрылган кишиден 50 000 сом талап кылышкан. Атайын операциянын жүрүшүндө сот аткаруучу акча алып жаткан жеринен колго түшүрүлгөн. Бул факты пара талап кылуу беренесине ылайык кылмыштар жана жоруктар реестрине катталып, тергөө иштери жүрүүдө. Адамдарды опузалап акча доолаган кылмыштуу топ кармалды. Ички иштер министрлигинин уюшкан кылмыштуулук менен күрөшүү башкармалыгынын кызматкерлери жүргүзгөн атайын операциянын натыйжасында адамдарды уурдап жана опузалап жүргөн кылмыштуу топ колго түшүрүлгөн. Шектүүлөр ири суммадагы акча каражатын талап кылып, ар кимге зомбулук көрсөтүп, кыйнап келген. Милицияга чет элдик жаран арыз менен кайрылып, кылмышкерлер анын башына баштык кийгизип, опузалап, анын мүлкүн тартып алууга аракеттенишкенин айткан. Бул факты кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып, опузалап талап кылуу, адамды уурдоо, денеге оор жалакат келтирүү фактылары боюнча сотко чейинки иликтөөгө алынды. Кылмыштуу топтун курамында мурда соттолгондор жана уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү катары каттоодо тургандар бар экени белгилүү. Мына ушундай жаңылыктар бул сааттын чыгарылышын түздү. НТС менен бирге болуңуздар.